Жомарт, билесиңби, Кыргызстанда 3 индустрия аябай күчтүү. Дүйнөлүк деңгээлде алдыңкы. Билесиңби кайсы 3 индустрия? Жок. Биринчиси чач тараштар. Кыргызстанда аябай кыйын чач тараштар. Чачыңды аябай жакшы алып берет. Экинчиси болсо сулуу салондор. Аялдар үчүн сулуу салондор. Там бетини сулуу кылган, тырмак кылмай, чачты кылмай аялдар үчүн сулуу салондор эң жакшы. Кыргызстандын ошол тырмак мастерлери дүйнө жүзүндө жакшы жерлерде иштешет. Чикагодо, Москвада, Эмиратта ошолор. Үчүнчүсү болсо Кыргызстандын өтө күчтүү индустриясы бул тойкана. Бизде целый той индустрия бар. Тойканалар, тамадалар, ошол шоу кылган нерселер аябай күчтүү. Эч каякта мен ойлойм башка жок андай. Тамада деген нерсе вообще өзүнчө эле наука биздечи. Ушул тармак эмне үчүн аябай өнүккөн деп ойлойсуң, Жомарт? Мен Ушул 3 тармак аябай өнүккөн, себеби булар менчик да, 100% конкуренция, аябай көп атаандаштык, аябай көп инвестиция бар. Каякта ушундай атаандаштык болсо, анан булар менчик болгон үчүн аябай өнүгүп атат. Ошол эле маалда Кыргызстанда кээ бир индустрия такыр өнүккөн эмес, такыр аябай жаман дүйнөлүк деңгээлдечи. Мисалы мектептер. Эмне үчүн мектептер аябай жаман деп ойлойсуң? Билесиңби? жок. Кыргызстанда мектептер аябай жаман, себеби алар мамлекеттик. Мамлекеттин колуна бир нерсе берсең, бузат дароочу. Ошол эле тойканаларды, чач тараштарды, сулуу салондорду мамлекетке өткөзүп берсең, алар баарын талкалап, бузуп, уурдап кетет. Демек, бир нерсени, жаман нерсени жакшы кылыш үчүн баарын менчикке өткөзүш керек. Мамлекет эч качан нормальный башкара албайт. Мисалы, Ош шаарда муниципальный такси деп ачыптыр. Эко такси Ош депчи. Билесиңерби, алар эмне болду ошол фирма менен? Ошол фирма банкрот болду. Бир жума иштеп эле банкрот болуп кетти. Себеби мамлекет билбейт кантип иштеткенинчи. Эч нерсе колунан келбейт. Мамлекетке бир нерсе берсең иштеткени, алар банкрот калат ошонучу. Ошол үчүн мамлекет эч качан бир нерсени менеджмент кылыш керек жок. Мамлекет эч качан бизнеске аралашпаш керек. Мамлекет бир гана шарт түзүш керек. Ошол үчүн бизде дүйнөдө эң жакшы чач тараштар, сулуу салондор, тойканалар. Себеби алар аякта конкуренция бар, аякта фри маркет бар, аякта атаандаштык бар. Мектептерди Кыргызстанда жакшы кылыш үчүн ошондой кылыш керекпиз. Атаандаштык көп кылыш керекпиз. Ошондо бизде дүйнөдөгү эң жакшы мектептер болот. Туура айтамбы? Yes. Окей, алга.